Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясынын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга көзөмөлдүү күчөтүүгө багытталган Россиянын мыйзамдарындагы маанилүү өзгөрүүлөргө көңүлүңүздү бурат. 2025 жылдын 1 январынан тартып Россиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандар үчүн Россия Федерациясынын жаңы федералдык мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык тиешелүү уруксаты жок чет элдик жарандар bir kalendardык жыл ичинде Россия Федерациясынын аймагында 90 күн гана жүрө алышат. Мындан тышкары, аталган жаңы мыйзамга ылайык 2025 жылдын 5 февралдан тарта Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар көзөмөлдөөчү адамдардын реестрине киргизилет жана аларга карата чыгарып жиберүү режими колдонулат. Аталган реестрге кирип калган учурда жарандар төмөндөгүдөй чектөөлөргө туш болушу мүмкүндүгүн эскертебиз. Уруксатсыз жашаган жерин өзгөртүүгө тыюу салынат. Транспорт каражаттарын башкарууга жана айдоочулук күбөлүк алууга тыюу салынат. Жер жана унаа сатып алууга, никени жана бизнести каттоого тыюу салынат. Банктан эсеп ачууга, банктык операцияларды жүргүзүүгө, көзөмөлгө алынып калган адамдын эсебине акча которууга тыюу салынышы мүмкүн. Ошондой эле банк картасынан bir айдын ичинде 30 000 рубльдан ашык акча ала албай калат. Башкача айтканда, банк карталары блокко түшүшү мүмкүн. Белгилей кетчү жагдай, банк картасындагы акча каражаттар сакталып тура берет жана банк картасы блоктон чыккандан кийин колдонууга болот. Банк картасын блоктон чыгаруунун эки жолу бар. Биринчиси мыйзамдаштыруу жолу менен көзөмөлдөгү адамдардын реестринен өзүн чыгаруу зарыл. Экинчи жолу Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн жаран Россиянын аймагынан өз ыктыяры менен чыгып кеткен учурдан тартып, автоматтык түрдө аталган реестрден чыгарылат жана банктык картасын колдонууга болот. Учурда аталган реестрге Кыргызстандын 67 000ден ашык жараны кирген. Бул тизме ар бир 6 саат сайын жаңыланып жатат. Россия Федерациясында жүргөн мекендештер мезгил менен бул тизмеден өздөрүн текшерип туруусу зарыл. Эгерде жаран көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип калса, анда 2025 жылдын 30 апрелине чейин Россиянын аймактык ички иштер бөлүмдөрүнө кайрылып, укуктук абалын жөнгө салуусу зарыл. Кошумча маалымат алуу үчүн Тышкы иштер министрлигинин же Кыргызстандын Россиядагы дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин ыкчам байланыш телефондоруна кайрылуу зарыл. Кайда жүрсөңүз да мекениңиз сизди күтөт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги.